Урматтуу көрүүчүлөр, мына биз экинчи чыгарылышыбызды баштадык. Дагы бир рет ассалому алейкум жалпыңыздарга. Бүгүн числону кайрадан эскерте кетемин. 13-декабрь 2020-жыл биз жылкы чыгарылышынын башында айтып коелу. Өспүрүмдөр менен жылкы чоң бейлерди көрсөтүп кетебиз. Ушул жерде баа болуп жатат. Ушулар менен баштайбыз. Андыктан акырына чейин көрөбүз. Чыгарылышыбыздын башында ушул чоң бээ менен баштайбыз. Мунун кулуну кана кулуну турду эле го бе? Башка бул. Боз бээби бул? Канчаны тууган бээ? Бою бийик экен. 65тен 65. Бою 1.65. Эми чоң бээнин баасы канча болду экен? 63 миң deyapmiz. 160 миң деп атасыз. Kami bor. Ками бар. Канчага бербедиңиз? Канчаны туума? 110 ming qilishdi. 110 миңге бербедиңиз. Канчаны тууган бээм? 5-6. 5-6-ны тууган бээ экен. Чоң бээ издегендерге бийик бээ. Номериңизди айтып койсоңуз. Көбү суранып жатат. 0553 53 менен 81 81 58 58 81. 81 номери менен байланышса болот. Дагы барбы жок будан башка үйдө? Каяктан алып келгенсиз муну? Bishkekdan kelgan. Бишкектенби? Bishkekdan kelgan. Чоң бээлер экен да. Ден соолугу жакшыбы? Ден соолугу жакшы экен. Бооз. Ушул бээ дагы баа болуп жатты. 65 миң сом учурда баа кылып жатышат. Берген жок. Бооз бээ экен. Ушул жерде тегеренип карап баасыны кызытып турушат. Мына өспүрүмдөр дедик. Өспүрүмдөрдү көбүрөөк тартабыз. Бул эркек каратай канча экен баасы? Bununki boğası 55 diyor. 55 kemi болот. Temi bulat. Кем болот. Булар ургачылар. Жашына жетелек. Канчадан ургачылардын баалары? Ургач кулундар. Bunlar 55, bu 65. 55, 65 bu torучу. Bunlar 55. Бул да 55. Çeki. Ушундай өспүрүм ургач кулундарды издесеңиздер 0772 63, 63 37, 86. 37 86 номерине түз байланышсаңыздар болот ээсинин. Эркек тай экен. Баасы канча бул эркек тайдын? Bu şerigini 56 mingga sattım. Шеригини 56 миңге саттыңыз. Муну канча деп атасың да? Ошондойго баага келип сатасыз. Бул кулундарчы? Эркек 30 mingden baba. Эркек кулундар 30 миңден. Şu жеринде местный кулундары. Номерди айтып коюң таксыр. Издегендер көп. 72 mingden. Өспүрүм издегендер, кулундарды издегендер кайрылыңыздар 0772 менен 12 12 22. 12 12 22. Аябай оңой тез жаттачу номер экен. Мына өспүрүмдөрдүн артынан дагы көрсөтүп кетемин. Булар бейлерби, байталдарбы? 4 жашар байталдар экен. Экөө тең 4 жашарбы? Ооба. Баалары кандай булардын? Боозбу, кысырбы, согумгабы? Боозбу? Бооз байталдар экен. Бааларычы? Балалары 85'ten. 85тен. Канчадан келсе берип бересиз? Шыдыр санаса. 80'den kesesin. 80ден келсе сатасыз. Чоң экен, породалары жакшы экен. Номериңизди айтып койсоңуз. 73 menen. 0773 менен 12, 12 38, 38 22. 22 номерине кайрылыңыздар. Ушундай өспүрүм байтал издегендерге бизге комментарийге көп жазып жатасыздар. Сиздердин ар бириңиздердин жазганыңыздарды аткара албасак дагы сиздердин жазганыңыздарга карап тартып берүүгө аракет кылабыз. Сиздердин кызматыңыздар да ошко бар. Мына бизге кече комментарий жазгансыздар. Моңо ала бейлерди таап бер, ала ургачы байталдарды таап бер деп бирөө жазган. Мына боозуну, аланын боозуну таптык биздин Окат мал базарынан. Баасы канча? Анык боозбу? 100. 100? Жабыштырбайт. 99. Yok, dagı. 90 ekan bu. Ha, 90. Эми өзүңө келдим. 90 миң кеми бар деди. Cennet üzeri. Bu torununчу канчаны тууган бээ бу? Doğru, cangaçma. Жаңачма? Баасы канча торунун? 85. 85. Булчу алан канчаны тууган бээ? 4 tutuğa. 4 тууган. Aygırı Nokat'ta asker eken Cakıp degen aygırı da koyun. Ушундай бээлерди сурагансыздар, номерин калтырып өтөмүн. 76 milyon. 0776 менен 32 38 71. 32 32 71 номерине кайрылсаңыздар болот.
Жош бейler eкен. Мына базарda өздері эле турат. Бұл бейнин дагы баасын билесиз. Бейнин баасы канча? 90 миң. Боз бу дагы. Минилип салган беби же асфальт жолдогу? Асфальт жолдогу кичине пайда келсе берилет. 90 миң кеми бар экен. Канчаны тууган бейим? 3 тууган боз азыр. Боз деп берди деди. Телефон номерин калтырып өтөмүн. Боз бейлер мына жаз келатат. 70 миң. 0770 менен 65 05 06 номерине кайрылсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. WhatsApp номери да, WhatsApp дагы бар экен номеринде. 100 миң сомго берилбеген кара бээни тартууну баштайбыз. Я бу 100 миңге берилбеген бе канчаны тууган бе таксыр? Экинчисин туат, чоң бе экен, а? Пародасы кандай? Карабайырбы? Таза. Таза. Өзүңүздүн кол бала эле бээнин балдары экен да. Кол бала бээнин балдары деди. Баасын канча деп атасыз эми? Өзүңүз? 150, 100 кылышты. 100ге бермедик. 100ге берилбеди. Жоош окшойт а колго. Саалабы, саалбайбы бул? Саалган бээби? Саалган бээ издесеңиздер, мына көрсөтүп өттүк. Эсинин номерин калтырып өтөм. Дагы жок сатыла турган үйдө. Азыр сатылбайт. Азыр сатылбайт экен. Ушул сатылат экен. Номерин калтырып өтөмүн. Буйрук болсо насип саласыздар же сатылып кетеби. Ошондо сиз дагы калтырып өтөйүн. 0550 23 23 2188. 2188 номери менен байланышсаңыздар болот. Мына кара өспүрүм тайларды көрсөтүп кетемин. Каяктан алып келинген? Бишкектен алып келиниптир. Өспүрүм сурагандарга биздин коңшулаш Өзбекстан Республикасынан дагы көп сурап жатасыздар. Тажикстандан 65 миң сомдон кеми бар деди булардын. Жашына бар элекпи? Жок, кулун. Кулундарбы? Бул кулундунчу? Улам ошондой. Бул дагы ошондой. Баалары тегиз эле бирдей эле. Түш бересиз жакшы эле. Жакшы эле күтүш. Жакшы эле түш берем дедим. Мындай өспүрүм издегендерге эсинин номерин калтырып өтөмүн. Келип көрсөңүздөр болот. 0779 менен 12 89 84 номери менен байланышыңыздар. Эскерте кетебиз, үйүндө өтө чоң бээси дагы бар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз чыгарылышыбызды улантабыз. Ноокат жылкы базарынын көркүнү ачып турган Россиядан келген мына экөө бээ экен, а? Тору бээ менен көк бээ Россиядан алып келиптир. Канчаны тууган бээлер экен эми ушулар? Тору бээ 3 тууган. 3 тууган. Көк бээчи? Көк бээ 3 жашар байтал. 3 жашар байтал. Кара бала. Чоң бээлер, өспүрүм тайлары менен экен. Ушулар тууралуу кенен жакшылап көрсөтө кетсек, бул кара өспүрүмчү бардыгы Россиядан алып келинди. Россиянын кайсы жеринен өзүңүз алып келесиз? Рязанский область. Рязанский областтан. Эми бааларын кандай деп атасыз булардын? Бала төрүж деп атам. Бала. Эне бала экөө. Ганноверский порода. Маргарловский байтал. 100 деп. Буну кандай порода дедиңиз эне баланы? Ганноверский. Ганноверби? Ганновер породасында экен бу бээ. Баласы менен эне бала 400 миң. Кеми бар? Кеми бар. Кеми бар экен. Наркы Орловскийчи? Орловский 100 кеми бар. Орловский 100дөн. 100дөн кеми барбы? 100 миң кеми бар. Орловский бээ экен бул. 100 миң кеми бар деди. Бу кулунду канча дедиңиз? Кулунду 70 миң кеми бар. Кулундун баасы 70 миң сом кеми бар экен. Мына көрүңүздөр, жакшы сын сыпаттуу базардын көркүнү ачып турган бээлердин, өспүрүмдөрдүн телефон номерини калтырып өтөмүн сиздерге. Телефонду айтып коюңула. WhatsApp номер 8969 WhatsApp номер российскийби? 8969 043 22-25. Бұл жерде иштеткен номеріңізше? İşletken numaram 220 0220 220 менен 08 2350. 23-50 номер менен сизге байланышка чыкса болот. Бунун бардык документтери бар, өзүңүз алып келгендери. Жакын эле алып келдиңизби? Үйдө дагы көп байталдар бар экен, өспүрүм эркектер дагы бар калды. Эркек тайлар бар экен. Ээсин андыктан ээсинин өзү менен байланышыңыздар. Бардык тиешелүү документтери бар дейт, Россиядан алып келинген.
Bu öspürümlerin daha bağlarını bilip ötüyoruz. Erkek mi bular bardık hava? Urgaçı bu. Urgaç kulunların bağları kanday oldu hem? Kançadan dev 33, 34, 35, 36 kılıç orada. 33, 34, 35, 36. 30'dan 36 bin so'mga chayin bağ verish o'tadi. Boshqa var. O'zingizning dehqonchilik bu. Dehqonchilikda Dehqonchilik ekan. Iyisi dehqonchilik dedi. Telefoningizda aytib qo'ysangiz, qiziqqanlar bo'lsa chalishadi. Bizga ko'p yozib chalishadi. Telefonunuzu aytib qo'yinglar. Urg'ochi qulunlarini deb. Telefon nomeringizni ayting-chi ava. 30, 35, 73 bilen. 0773 bilan 30, 35, 30 30. 35 30 nomeri bilan baylanishingizlar. Bozorga eshak tag'i kiribdir bugun. Qanchada o'tadi eshak? Buga berek aytildi. Ya qulun qanchaga ketdi? Bunun 23.500 ga ketdi. 23500 ga. Urg'ochi u. Urg'ochi qulun 23500 so'mga satıldı. Buların da bağlarını biliyoruz. Qanchadan hem bular? 25 yarım. Yarım ham var bu. Yarımın taşta 25 taza ayt. Taza o. 25 taza dedim da yarımın taşta. Erkek urg'ochi bu. Erkek kulunlar. Kami ham bor ekan. Kam bo'lsa unda yarımini aytasizmi kami? 5,5 ming bo'ldi bu. 600 ham bor bu. 5600 ga olib ketdi. Urg'ochi o'spirim qulunlar qanchadan ham qancha so'mdan qancha so'mga cheyinkilar shular. 30 mingdan berib edim. Tegiz urishnovi. Qancha bor? 8 ta bor ekan ha? 3, 5 ta. 5 o'tiradi bu yerda. So'radi berib edim. To'moyniqlarga bermedingiz. Tegiz 30 mingdan. Tegiz berib edim. Qanchadan beraverasiz? Ozmoz bor ham. Ozmoz. Nomerni ayting. Aytib qo'ydingiz. 72 ming. 0772 bilan 25 95 nomerine qayrılыңызlar. 40 da var. Geleversin. 40 ta var bu. Qaysi yerda? Rossiya kolxozi. Noqatni Rossiya kolxozunda. Zulpiyev oila hukumatında 40 baş var deydi. Geleversin deydi. 40 baş. Yemi şu yerde bizge göğü жазуу da. Qashqa, tuyog'oq, urg'ochi qulunlarda o'shandaylardan tavılbaymi? Tavılat ha? Nomeringizni aytib qo'ydik. Esimidan baylanishaverasizlar. O'spirim 122 ming so'mga sotilib turibdi. Qara qashqa qulunni tortib ketayli. Gurang jolg'a bu, boshqacha bu tuyoqlari oq ekan ortinqi tuyog'i. Bos qancha javishtirib aytganda, qochirib aytganda 80 ming kemi bor. Nega 80 ming? Moskvadan. Moskvaning o'rtasidan keldi. Moskvadan kelgan deydi qulunda. 80 ming kemi bor deydi. Qanday dokumentlar bor Moskvadan kelgan? Dokumentlar bormi? Pasporti bormi? Pasporti bor deydi. Telefon nomer. Moskvadan kelgan qulunning esinin nomeri 0777 80, 80, 79. 80 80 79. Kamit beriladi bu. Şüpherimiz ko'ramiz deydi. Bu qara o'spirimning bahsi 100 ming kami bor bu. 100 ming kami bor. Qayoqdan kelgan? Chistoy Qarabayir. Chistoy Qarabayir ekan. Shu yerning jilqisi ekan. Telefonda aytib qo'yam onda. 555 bin. 0555 bilan 23 82. 23 82 nomerine ayrılsa bo'ladi. Tezilgen o'spirim qulunlarni ko'rsatib keteli. Ular bari chuyöröndan olib kelinibdir. Jashna jetele qulunlar. Bağlары qanchadan qanchaga chayin boshlanadi. Bu yerda hozir uchurda 8 bosh turadi bozorda. Dağın uyda qancha bosh bor deysiz? Daha 12 13 baş var. 12 13 bosh bor. Bardığı erkek. Vardı erkek. Jashna jetele qulunlar. Kulunlar vardı. Qulunlarning bahsi ham qanchadan qancha so'mga chayin. 55'ten 65'e çeyin. Hayır. Tokat turgan To'g'at turgan yaqin yerlari. Yakın yerleri. Yaqin yerleri 55 ming so'mdan 65 ming so'mga chayin ekan.
Артынан да көрсөтүп кетемин. Кулундарды келип тандап чертип аласыздар. Номерин айтып өтөбүз биз. Жакшы, сорулары жакшы өспүрүмдөр экен. Тизилген өспүрүмдөрдөн үйүнө барып тандап алыңыздар. Эми сиздерге байланыштын телефон номерин калтырамын. Таксыр телефон номериңизди айтың эми. 72 менен 0772 менен 75 75 29 26. 29-26. Кайсы жерге барып көрүшөт эми кулундарды? Кулатов айылыга, Апшырата. Апшырат айылына. Кулатов айыл өкмөтү Апшырат айылына барып көрсө болот. Экинчи бөлүм. Экинчи бөлүмгө барып көрөт экенсиздер. Сиздерге маалыматты берип өттүк. Тандап ала бересиздер өзүңүздөргө жаккан ээси менен байланышып көрүңүздөр. WhatsApp'ыңыз барбы ошол номерде? 0707 WhatsApp номерин да калтырып өтөм. 0707 54 54 95 18. 95-18 номерине да кайрылыңыздар. WhatsApp номери. Онда бова калат. Тартылып атат. Мына жаңы токум ээрлер токулуп аткан ат алыныптыр базардан. 64 болдубу? Жаш канча экен? 2 жаш. Кунан экен, кунан экен, жазга пышты. Мына ат жабдыктарынан бери жаңы сатып алып жатышат. Бул Кашкатайларды дагы көрсөтүп кетемин. Бишкектен алып келингенде да өспүрүмдөрдү. Чүйөрөнүнүн кулундар экен. Кулунду эми жашына жете элек. Баалары кандай? 45 деп атам. 45 деп атасыз. Жөндү беле? Жөндүү эле. Бааларын жөндү беле 45 деп деди. Кулун жашына жете элек. Жете эле. Жашына жете элек кулун өспүрүмдөр. Номерди айтың. 0770 менен 31 64 31. 31 64 31 номерине кайрылса болот. Каерден болосуз? Шаңколдон. Шаңколдон. Исанов айыл өкмөткө карайбы Шаңкол? Кеңеш айыл өкмөтүнө карайт. Нокат районунун Кеңеш айыл өкмөтүндө турат экен. Дагы барбы жокпу? Жок, ушулар акыркы. Шулар акыркыларбы? Ак партиянын акыркылары дагы келет турат. Дагы келет экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мына кыш келди. Аттарды дагы жылуулачуу сезондор башталды. Аттарды ороңуздар, суукка калтырбаңыздар. Болсо адам катары аттар дагы, тайлар дагы мурдулары агып кирип болуп калат. Мындай жылуу ичи мындай адиол экен. Канча миңден канча миң сомго чейин? 2,5 миңден тегиз элеби? 2200'den kurtardık. Мына кийиздери канчадан кетет? Кийиздер 2200'дөн. Ат жылуулайм десеңиздер, ат жабдыктарында кошуп кетейин. Дегеле бул ат жабдык магазин дүкөндөн аттын пайпагынан баштап булакка чабылчу, камчы, бардык ат жабдыктарды алсаңыздар болот. Тезилген ат жабдыктар. Мынандай өзгөчө кол өнөрчүлүгүн талап кылган нукура колдо тигилген кайыш жүгөндөрү. Канчадан булар эми? 3,5 миң. Жалгыз өзү. Жалгыз özü 3,5. Куюшканы менен канча болот? Kuşları benim 4000 lira. 4 миң. Тизгини кайыш болсо Şu 4000'e biraz. 4 миңге жасап берилет. Заказ менен экен. Издегениңиздерди табасыздар. Ат тарактардан баштап мындай үзөңгүлөр өзүңүздөргө жаккан ичи жылуу өтүктөр. Каяктыкы өтүктөр? Өзбекистан. Bu palvandardын өтүгү канча? Чабандестердин өтүгү, улак өтүктөрү. 3,5. Защитниктери 600 so'm. 600 сом. Ээрлер канчадан канча миң сомго чейин? Bazı 4000 so'mluklar kaldı. 4000 сомдуктар калды. Pazar ayağı. Издегениңиздерди табасыздар. Дагы базарда ушулар калыптыр. Үйдө дагы базарда магазинде бар экен. Ат жабдык издегендерге мындай жабууларды сиздерге кеңири маалымат берип өттүк. Мунусун да чыгарылышка кошуп Алтынбек мырзанын телефон номерин калтырып өтөмүн. 0774 0774 01 01 82 82 87. 87 номерине да кайрылыңыздар. Заказ кылып алыңыздар. Же болбосо экинчи номерин дагы айтып өтөмүн. 0770 0770 42 42 02 02 40.
40 номерine кайрылыңыздар. Siz özüңüz тигесиз буларды? Баягы жүгөндөрдү дагы өзүңүз тигесиз. Жүгөндөр дагы, кайшы жүгөндөр дагы заказ кылсаңыздар болот. Устанын өзүнүн номеринде айтып өттүк. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү мына өспүрүмдөргө болгон, чоң бээлерге болгон бааларды сиздерге айтып өттүк. Саламатта калыңыздар. Биздин каналга лайк басып, бөлүшүп коюңуздар. Кийинки чыгарылышта аманчылыкта жолугушканча.